Абдувахап Артыков 5 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Ал бул жылы ушул жердин тең жарымына редиска, жарымына картошка эккен. Ушул тапта үй бүлөсү менен жашынчаларын отоп жаткан чагы. Артыков бул жылы картошконун Ливерия деген сортун парник түрүндө эккен. Бул ыкманы өзбекстандык дыйкандардан өздөштүргөнүн айтат. Дыйкан жөнөкөй ачык жерге эгилген жашылча менен айырмасы бар экенин байкаган. Уже парникте башкача экен да, парникте. Тез мына алды мына уже 10 сантиметр жетейин деп калды. Тагын ачып көрсө уже босайым керек уже. Өзүбүз испытание кылдык. Редиска эккен убакта редисканын ичине картошка экип бердик. Картошканы экип, ундан редисканы септик да, редисканы абылгандан кийин картошканы алмай калдык. Уже мынаяктан көрө парникте тез болот экен да. Февраль айында эгилген бул жашылчалар 2-3 айдан кийин эле түшүм бере баштайт. Дыйкан анын артынан жүгөрү эгип, 1 жылда 2 түшүм алат. Эми дыйканчылыкта ушу 5 жылдан бери ушу парникмен шугулланып, ушу редиска экип жүрдүм. Картошкадан кийин макияны экип, макияны алабыз. Endi şu bana hazır ne deydi? Az açıp koyduk üstüne. Bana jamurda çüçet su cep ne olsun bana bu körüp dursa bana kurgakçılık болып kaldı çüçet. Tepesini açıp endi az jap koysak şu bana ısıkta tezleştirip şu mart içinde rediske pişat уже. Kartoşka aprellerde pişip kalады. Дыйканчылыктын бардык түрүн өздөштүргөн Абдувахап Артыков бул жылы түшүмдү мол алам деп турган чагы. Эккен эгини жол боюнда болгондуктан сатуу жагы анчейин деле кыйынчылыкты жаратпайт. Тагайбек Акматов, Бурканбек Матов, Сузак району.